Вот они не выдают, по всему городу нету орбидона, у них есть завышенная цена. Не хотят чек давать, теперь говорят, мы вам продавать не будем. Вот эта аптека находится напротив прям БГУ. Вот они все. Вот это что значит? Дура заколебала. Это вот так вот сейчас аптекари наживаются на простом народе. Чек она не хочет давать на лекарства. Вот, пожалуйста, разберите, что это такое. У меня прям вот на медкарточке выписан орбидон. Мне сегодня была в больнице, выписали. У них есть наличие, они продают дорого, а чек не хотят предоставлять. Уходят и не показывают свои лица. Говорят, иди отсюда, дура. Ну, по крайней мере, голосовой останется. Давайте, у нас ребенок болеет, дайте, пожалуйста. Пожалуйста. Потом Дайте же. Вы просто народом пользуетесь. Аптека номер 412, Дархана. Вот она. Нарын облусунун аймагында коронавирустан каза болгон маркумдардын сөөктөрү күчөтүлгөн санитардык тартипте жерге берилип жатат. Бул тууралуу аймактык кабарчыга Нарын облустук мусулмандар казыятынан билдиришти. Жумга районунун баш имам хатиби Рустам Сейталиевдин айтымында Саламаттыкты сактоо министрлиги көрсөткөн сактык чаралары менен Жумгал районунун аймагында каза болгондордун сөөктөрү жерге берилди. Кыргызстанда коронавирус илдети чыгып, өлкө аймагында өзгөчө кырдаал киргизилген учурдан тартып, муфтияттын буйруктарынын алкагында бир топ иштер аткарылып, жарандарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Тилекке каршы бүгүнкү күндө коронавирус илдетинен пневмониядан улам каза болгон жарандар Кыргызстандын аймагында көп каталып жатканына байланыштуу. Маркумдарды жерге берүү процесси күчөтүлгөн санитардык тартип менен ишке ашып жатат. Кечээ эле Бишкек шаарында 31 жаштагы жараныбыз ооруп каза болгон экен. Анын сөөгүн келери менен түн ичинде жерге бердик. Жаназасын окудук, деди Рустам Сейталиев. Булак турмуш кийчи. Сыкөл облусундагы облустук ооруканада обсервациядагы дарыгерлер бир киребитте 2ден жатышат. Бул тууралуу Алена Хаменко аттуу жаран өзүнүн социалдык тармактагы жеке баракчасына жазды. Достор, бул биздин дарыгерлер ушундай шартта Сыкөл облустук ооруканасындагы обсервацияда жатышат. Бардык байланыштарды жайгаштыра турганга жер жок. Азыр биз жок дегенде бир нече кишини башка жерге өткөрүп берүү жөнүндө чечим чыгарабыз, деп жазган ал. Буга чейин дагы социалдык тармактарда дарыгерлер тез жардам унаасын түртүп бара жаткандагы видео тараган. Кара сууда 15 күнгө жабылган ресторанда кайрадан той өтүүдө. Кара суу районунун Фуркат айылындагы Баястан ресторанында кайрадан той өтүп жатат. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Күйлөрдүн айтымында бүгүн 7-июлда тойканада тушоо кесүү тою өтүп жатат. Учурда тойканага эч кимди киргизбей жатышат. Ал жерге милиция кызматкерлери да барышкан. Буга чейин 4-июлда аталган тойканада кыз узатуу тою өтүп, 13 000 сом айып пул салынып, ресторан 15 күнгө жабылган. Ал тойго Ош шаардык кеңешинин депутаттары да барган. Булак турмуш кеч. Өткөн айларда дүйнөдөгү шаараттарын шатырата айтып, элдин оозун ачырган Селсаяк Кайрат кайрадан ичип кетти. Бул тууралуу Коом пресс сайтынын кабарчылары жеринен тартып алышты. Аны жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов дарылап, паспорт алып берип, адам катарына кошом деген аракеттерди кылган болчу. Депутат мындан аркы жашоосунан кам көрүп, китепкана ачып берүүгө ниеттенип жатканын айткан. Селсаяк, мен арак ичкенди жакшы көрөм, деп көчөгө чыгып кеткен. Булак Коом пресс сайты. Бүгүн Борбор калаада жол тантабас кафенин ичине кирип кеткен. Күйлөрдүн айтымында окуя болжол менен саат 15:45-терде Веселая жана Салиева көчөлөрүнүн кесилишинде катталган. Алдын ала маалыматтар боюнча автоунааны кыз башкарып бараткан. Машина катуу ылдамдыкта келе жатканы айтылды. Видеодо көрүнүп тургандай, жол тантабас кафенин дубалын сүзүп ичине кирип кеткен. Имараттын алдында көчөдө бак кулап жатканын да көрүүгө болот. Милициянын кайгыл кызматы окуянын себептери такталып жатканын айтты. Кимдир бирөөнүн медициналык жардам алган албаганы азырынча белгисиз. Булак Спутник. Ош Бишкек унаа жолунун жээгинде жашылча саткан соодагерлер менен дыйкандарга көзөмөл күчөтүлөт, деп билдирет аймактык кабарчы. Маалым болгондой, эми кардар менен сатуучунун ортосундагы аралык 1,5 метр болуп ортого тасма тартылат. Нокен районуна караштуу Достук айыл аймагы Ош Бишкек унаа жолунун жээгинде жайгашкан. Аталган айылдагы тургундардын дээрлик бардыгы талаага жашылча жемиштерди жана бакча өсүмдүктөрүн айдашат. Ушул тапта түшүн бышып, тургундар чоң жолдун жээгине алып чыгып сатышууда. Айыл аймактын башчысы Замир Мамасыдыков коронавирус
оорусун жугузуп албоо үчүн бардык аракеттер көрүлүп жатканын билдирди. Айыл аймактын жээгиндеги трассадан күн сайын миңдеген адамдар бир облустан экинчи облуска катташат. Ал эми тургундар өздөрү жетилген мөмө жемиштерди аларга сатып киреше табышат. Бирок учурда коронавирус инфекциясы күн сайын күч алып жатат. Соода кылганы түшкөн жүргүнчүлөр арасында ооруп жаткандар сатуучулар менен байланышта болуп калуусу толук ыктымал. Ошол себептен 1-июлдан тарта айыл аксакалдары, аялдар кеңеши жана жаштар кеңеши менен бирге Ош-Бишкек Онаа жолунун жээгинде дарбыз коон саткан дыйкандар менен сүйлөшүп, аларга ооруну жугузуп албоо үчүн түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бет кап, кол кап жана антисептикалык каражаттарды колдонуу зарыл экендигин айттык. Мындан сырткары кардар менен сатуучунун аралыгын сактоо максатында кызыл тасма тартып, баракчаларга оорудан сактануу эрежелерин жазып чаптап чыктык. Учурда кардар келгенде колуна антисептик себилет жана сатып ала турган жашылчаны колу менен кармабайт. Ооруну жугузуп албоо жана жайылып кетпөсү үчүн ушундай кадамга баруудабыз, деди айыл өкмөт башчысы Замир Мамасыдыков. Кошумчалай кетсек, Ош-Бишкек Онаа жолунун Достук айыл аймагында 100гө жакын жашылча жемиш саткан орундар бар. Булак турмуш кечир. Кербен шаарында жайгашкан Алтын казык кинотеатрындагы өрттүн себеби аныкталууда. Аксы райондук мамлекеттик администрациясынан билдиришкендей, өрттөн улам кинотеатрдын арткы эки эшиги, кино коюлуучу залдын 24 чарчы метри күйүп кеткен. Өрт таңкы саат 4:57-де тутанган, 17 мүнөттө өрт өчүрүүчүлөр өрттү толук өчүрүшкөн. Учурда өрттүн кесепеттери аныкталууда. Өрт эшиктен тутангандыктан бирөө өртөшү мүмкүн деген шек жаралууда. Учурда иликтөө иши уланып жатат. Алтын казык кинотеатрынын кире бериши 2015-жылы кафе болуп ачылган. 2019-жылы Кербен шаардык токтому менен бул кафе убактылуу иштебей турган эле. Буга чейин Аксы районунун Кербен шаарында Алтын казык кинотеатрында 24 чарчы метр ички жасалгасы күйүп кеткендиги маалымдалган. Булак турмуш кечир. Жогорку Кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбековдун сөөгү аларча көрүстөнүндө жерге берилди. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматынын жетекчиси Ибрайым Нуракун уулу маалымдады. Кыргыз эли оор жоготууга учурады. Жогорку Кеңештин депутаты, Кыргыз элинин мыкты уулу Чыныбай Турсунбековдун сөөгү бүгүн аларча көрүстөнүндө жерге берилди. Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков акыркы сапарга узатуу зыйнатында сөз сүйлөп, маркумдун жубайына, балдарына жана жакын туугандарына, президенттин, эл өкүлдөрүнүн жана өзүнүн атынан көңүл айтты. Кабыргабыз кайышып турат. Кошуңуз Чыныбай ага, жаткан жериңиз жайлуу, топурагыңыз торко болсун деп билдирүү калтырган басма сөз катчы. Чоң казат кыймылдын лидерлеринин бири Канат Хасанов кычкылтый концентратор аппараты менен дем алууда. Бул тууралуу ал өзү бүгүн 7-июлда Facebook'тагы түз эфиринде билдирди. Анын айтымында буга чейин абалы оорлошуп кеткен, ооруканага жатып жасалма дем алдыруу аппаратына кошулгандан бери акыбалы жеңилдеп калды. Оор күндөр артта калды. Өтө коркунучтуу оору экен. Абдан катуу кыйналдым. Бизди караган дарыгерлерге ыраазычылык билдирем. Учурда жеңилдеп калдым. Бир топ адамдар өтүп кетип жатат. Ошондуктан эл көп топтолгон жерлерге барбай тургула. Ковид бар, пневмония бар деп билдирген Хасанов бул оору жок деген маалыматка ишенбөөгө чакырды. Ошондой эле ал колунда бийлиги, байлыгы бар адамдарга кайрылып, жасалма дем алдыруучу аппараттарды, медициналык каражаттарды жана бет каптарды сатып берип элге жардам көрсөтүүгө үндөдү. Булак медиа центр кечир. Өзбекстандын Фергана облусу Баткен облусуна жалпы баасы 6 миллион 300 миң сомду түзгөн медициналык шаймандарды жиберди. Анын ичинде коргонуучу каражаттар, ооруну аныктоочу лабораториялык шаймандар бар. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн маалымат кызматы билдирди. Иш-чара өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алишер Абдырахманов менен Өзбекстандын Фергана облусунун башчысы Шухрат Ганиевдин сүйлөшүүлөрүнүн негизинде жүргүзүлдү. Баткен облусунун жетекчилиги кошуна Өзбекстандын президентине жана Фергана облусунун жетекчилигине оор кырдаалда көрсөткөн жардамы үчүн терең ыраазычылык билдирет. Бишкекте дарынын баасын негизсиз жогорулаткан 3 компанияга иш козголду. Дары-дармектердин баасын негизсиз жогорулаткан фармацевтикалык компаниялар боюнча атайын кызматтар иштеп жатат. Бул тууралуу бүгүн 7-июлда өкмөт үйүндөгү онлайн маалымат жыйынында премьер-министр Кубатбек Боронов билдирди. 2 күндүк иш-чаранын ичинде экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери тарабынан Бишкек шаарында 3 компанияны жоопко тартуу боюнча иш козголду. Мындай иштер бир гана Бишкек шаарында эмес, республиканын бардык аймагында жүргүзүлөт.
жүргүзүлүп жатат. Адамдардын башына түшкөн кыйынчылыктан акча жасоо жакшылыкка алып келбейт, деди Боронов. Анын айтымында ар бир дарыкананын жетекчилиги дарылардын бааларына болгон жөнгө салуу боюнча милдеттенме алышкан. Эгерде маселе ордуна келбей турган болсо, анда өкмөт тарабынан атайын документ кабыл алынып, тиешелүү чаралар көрүлөт. Булак Баракелди. Кыргызстанда жүргөн чет элдиктер жана жарандыгы жоктор азырынча каттоонун мөөнөтүн узартууга зарылчылык жок. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматы билдирди. Аталган мекеме ушул маселе боюнча кал борборго кайрылгандар көп болуп жатканын белгилейт. Мындан улам чет өлкөлүк жарандар Кыргыз Республикасында өзгөчө кырдаал режими алынгандан кийин 10 күндүн ичинде келип узартып кетсе болоорун эскертти. Азыркы учурда республикада өзгөчө кырдаал режими алына элек. Буга байланыштуу чет элдиктер жана жарандыгы жоктор калкты тейлөө борборуна кайрылып убара болбошун эскертебиз. Өзгөчө кырдаалдар режими алынгандан кийин келип каттоого туруунун мөөнөтүн узартып кетсеңиздер болот, деп айтылат маалыматта. Кыргызстан өзгөчө кырдаалдан качан чыгаары азырынча белгисиз. Өлкөнүн түндүгүндө эпидемиологиялык абал жакшыра элек. Булак Спутник Эйч. Бишкектеги мүрзөлөрдө маркумду көмүү кызматтары жана жердин баасы кымбаттап кеткендиги айтылды. Тактай келгенде коронавирус инфекциясына же пневмонияга кабылгандарды жерге берүүдөгү өлүк каадасы кымбаттаганы анык болду. Бул кызматкерлерге кооптуулук жаралгандыктан улам болууда. Аны менен катар эле сак болуп, тиешелүү бардык эрежелерди сакташ керек. Инфекция башка жакка тарап кетпеш үчүн биз патологоанатомиялык мүшөккө салабыз, деп билдирди Бишкектеги ритуалдык кызмат көрсөтүү агенттигинин жетекчиси Аскербек Алиев. Маркумду жерге берүүдөгү баалар: мусулман мүрзөсү кол менен казат жайына жаткырат 7440 сом. Пневмония же коронавирустан каза тапкан маркум үчүн мусулман мүрзөсү кол менен казат жайына жаткырат 10940 сом. Алиев маркумдар учурда Чүй облусундагы Аламүдүн жана Соклук районунда көп коюлуп жатканын айтты. Ал баалар Бишкектеги ритуалдык кызмат көрсөтүү агенттиги берген баалардан айырмаланышы мүмкүн. Эгерде маркумдун каттоосу болсо, жер бекер берилерин кошумчалады. Аламүдүн райондук администрациясынын аппарат жетекчиси Манас Касымбековдун айтымында, бишкектиктер үчүн каза болгон жакындарын Аламүдүн районундагы Гройст айылында жерге берүү арзанга түшөт. Бул Бишкектеги Ала Тоо аянтынан 25 чакырым аралыкта жайгашкан. Бишкектиктер каза болгондо жерге берген дагы бир аймак Новопавловка айылындагы мүрзө. Айыл өкмөтү эгерде маркумдун каттоосу болсо, көмүүгө 500 сом төлөрүнөрүн айтты. Аталган айылдагы коммуналдык ишкананын башчысы Бактияр Султангазиев көр казуунун баасын алар бекитпей тургандыгын айтат. Биз болгону жерге гана уруксат беребиз. Маркумдун туугандары жайды канчага казаарын өздөрү сүйлөшүп алат. Алар жеке тарап болгондуктан айыл өкмөтүнө тиешеси жок. Андыктан бааны да өздөрү коет, деди Султангазиев. Ал акыркы күндөрү мүрзөгө 5-6 адам коюлгандыгын, кээ бирлеринде эки тараптуу пневмония деген кагазы болгондугун айтат. Булак Спутник Эйч. Бишкекте оор токмоого кабылып каза болгон 15 жаштагы өспүрүм кыздын өлүмүнө шектүү катары атасы кармалды. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматынан кабарлашты. Такталгандай, кечээ 6-июль күнү эртең менен саат 9 чамасында Борбор каланын кечээ райондорунун биринде аюусуз сабалган жаш кыздын каза болгондугу тууралуу маалымат келип түшкөн. Окуя болгон жерге барган тергөө топ 15 жаштагы кыз алган жаракатынан окуя болгон жерде каза болгонун аныкташкан. Бул факты жазык кодексиндеги 130-берене адам өлтүрүү менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, иликтөө иштери башталган. Милициянын кайгылуу кызматы бул кылмышка шектүү катары каза болгон кыздын атасын колго түшүрүшүп, тергөөчүлөргө өткөрүп беришкен. Булак Репортер Кейдж.